Кара Сууда 30 жаштагы эркек 6 жашар кызды короодон алдап чыгып, унаасында зордуктаган. Ош облусунун Кара Суу районунда 6 жаштагы кызга карата ыплас аракеттерди жасаган деп шектелген 30 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Окуя ушул жылдын 11-июлунда болгон. Кыз үйдүн короосунда курбулары менен ойноп жатканда аны бейтаанышада мунаасы менен алып кетип калган. Кыздын туугандары аны издеп, аны ошол эле күнү кечинде табышкан. Кыздын айтымында ал киши аны зордуктаган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, кыздын ата-энеси милицияга кайрылгандан аз өтпөй шектүү кармалган. Соттук медициналык экспертиза зордуктоо болбогондугун аныктады. Бирок кызга карата ыплас аракеттер жасалган деп билдиришти полициядан. Булак аргумент KG. Машина тебелеп кеткен Эдилдин эжеси. Жок дегенде арабага отургузганга операция керек. Сокулук районунун тургуну 33 жаштагы Эдилбек Маймылов ден соолугунан улам оор акыбалда. Ага экинчи жолу операция жасатуу керек. Антпесе өмүр бою төшөктө жатып калат. Эдилбек 2019 жылдын аягында кырсыкка учураган. Жол жээгинде турганда катуу келе жаткан унаа учура сүзүп, үстүнөн тебелеп өтүп кеткен. Спутник Кыргызстан агенттигине Эдилбектин жакындары кайрылып, абалын айтып, коомчулуктан жардам сурашкан. Бейтаптын эжеси Чынара Кашпаева менен кабарчыбыз Жакан Мыйык курду. Азыр Эдилбектин абалы кандай? 1 жылдан бери төшөктө, басмак турсун, отура да албайт. Белден ылдый эчтеке сезбейт. Авариядан кийин башынан жана белинен операция болгон. Башынан чоң жаракат алды. Белине коюлган болтторда туура эмес кыймылдан улам бошоп кеткен экен. Анткени ооруканадан өзүнө келе албай, кыйналып, жөөлүп, ары бери кыймылдаптыр. Кырсык 2019 жылдын 4 декабрында болгон. Машина уруп кеткенден бери инимдин мүмкүнчүлүгү чектелип калды. Окуя кандайча болду эле? Эдилбек 5 жыл Москвада иштеп, 2019 жылы күзүндө Сокулук районунун 1-май айылынан барак тибиндеги үй алып койгон. Кайра декабрдын башында үйдү өзүнө каттатуу үчүн Москвадан келип, ушул кырсыкка дуушар болуп жатат. Декабрдын 4-үндө дос баласы каза болуп, анын тажыясына барышат. Келе жатып, тең тушу менен көчөдө сүйлөшүп турган жеринен кырсыктаган. Машинанын айдоочусу жаш бала экен. Ал катуу айдап келе жатып, жол четинде турган инимде учура сүзүп, кайра үстүнөн тебелетип кеткен. Кырсык тууралуу угуп, эртеси эртең менен ооруканага жетип бардык. Барсак айдоочунун туугандары туруптур. Алардан сурасак, иниңер өзү күнөөлүү экен, жолдун ортосуна чыга калыптыр дегенде ишенип туруп калганбыз. Бирок кырсыктаган жердеги видео камерадан кырсык кандайча болгонун көрдүк. Алар жардам кылган жокпу? Биринчи операциясына кеткен 140 000 сомду толугу менен төлөп беришти. Андан кийин баланын туугандары болду, колубуздан келгени ушул, мындан башка шартыбыз жок деп айтышты. Сотко бергенбиз. Пандемиядан улам соттук отурумунда мөөнөтү жылган. Азыр элден эмне жардам керек болуп жатат? Көп дарыгерлерге алып бардым. Эдилбекти жок дегенде майыптардын арабасына отургузуш үчүн да кошумча операция керек экенин айтып жатышат. Аны Россиянын Бурденко атындагы улуттук медициналык изилдөө борборунан жасатууга сүйлөшкөнбүз. Операциянын акысы $3000 турат. Андан кийин 21 күн реабилитациядан өтүшү керек. Ага күнүнө $300 сарпталарын билдик. Экинчи кайталанган операция абдан жакшы кароону талап кылат. Болбосо бел омурткаларына коюлган болттор жакпай же ириңдеп кетиши мүмкүндүгүн айтышууда. Инимдин калыбына келиш үчүн шарт түзүп берүү да керек. Ал үчүн көп функционалдуу керебет, атайын отургуч жана башка жабдыктарга муктажбыз. Балдарыңыз жаш, өзүңүз иштесеңиз, анан иниңизди сизден башка карай турган киши жок экен. Абдан чарчасаңыз керек. Мен азыр үй бүлөм менен иним алган үйгө көчүп келип, аны карап жатам. Балдарым жаш, күнүмдүк оокат үчүн күндүз дүкөндө иштечүмүн. Иниме окуучу кызым каралашчу. Анында күчү жетпей калып, айла жок жумуштан чыктым. Эми тамак ашка каяктан акча табаарыбызды билбейм. Жолдошумда ар кайсы жумушта иштейт, кээде иш чыкпай калат. Азыр жуунуучу жай салып үйдө болуп жатат. Ишенесизби? Бир тыным албайм. Үй оокат, тамак аш, бала бакырамдан тышкары көп убактым иниме кетет. Азыр ичи катып кыйналып жатат. Шаарга чыгып, жардам бере турган уюмдарды издештирип көрсөмбү дедим эле. Бизге баш аягы $15,000 керек болчу. Азыр $5,000 чогулттук. Ушул иним жок дегенде арабага отуруп калса болот эле. Өзү да кыйналып кетти. Жалгыз бир тууганыңызбы? Ооба, экөөбүз энелеш бир тууганбыз. Мен бешикте кезимде эле атамда жол кырсыгынан кайтыш болуптур. Анан апам экинчи атама турмушка чыгат. Бул иним 5 жашка чыкканда апабыз, 13 жашка келгенде атасы көз жумду. Жетимчиликте чоңойдук. Жаңыдан үй алып, быйыл үйлөнөм деп турганда кырсыктап калды. Булак, Спутник KG.
Токтогул Какчекеев, эксперт. Батукаевга Атамбаевдин кланы кызуу кызмат кылып жатат. Назар Ньюс KG маалымат агенттиги аскер иштери боюнча эксперт Токтогул Какчекеевди кепке тартып, Батукаевди чыгарууда тиешеси барлардын айып пул менен жоопкерчиликтен бошоп жатканы боюнча баарлашты. Токтогул мырза, Батукаевдин ишинде тергөө менен кызматташты дегендер жоопкерчиликтен айып пул менен кутула баштады. Сот бул иш боюнча адилеттүү эле чечим чыгарып жатабы же сиз макул болбогон жагдайлар барбы? Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча козголгон кылмыш ишинин жыйынтыгы ушундай болоору башында эле белгилүү болчу. Себеби Азиз Батукаев сотто өзү күбө катары катышмайынча бул соттун чечими дареги жок жасалып жаткан иш эле болуп жатат. Себеби тергөөдө Батукаевден пара алган деген сөзгө көңүл бурса, анда Батукаевдин иши боюнча соттолгондордун кимисине канча акча бергенин далилдеп бериши керек болчу. Ал көрсөтмө бербегенден кийин айып пул менен жоопкерчиликтен кутулткан, акылга сыйбаган ишке жол бере башташты. Бул биринчиси. Экинчиси, тергөө менен кызматташкандарга жеңилдик берүү кылмыш кодекси менен кылмыш процессуалдык кодексинин нормасына ылайык ишке ашып жатат. Тагыраагы кызыкчылыгы бар тараптын ыңгайына жараша чечим чыгарып, тергөө менен кызматташкандарды өздөрүнүн максатына ылайык көрсөтмө алышып, өз кызыкчылыгына жараша пайдаланып жатышат. Эмнегедир коомчулукта бул ишти жабууга кызыккандар бар деген пикирлерди арбын. Ишти жабууга кимдер кызыктар деп ойлойсуз? Менимче Батукаевди мыйзамсыз чыгарып жиберди деген кылмыш ишти өз кызыкчылыгына пайдалангысы келген кландар бар. Ошон үчүн бул ишке маани берилип, Батукаевди чыгарууга тиешеси бар делгендер камакка алынып, жыйынтыгында тергөө менен кызматташты деген шылтоо менен жазасын жеңилдетишти. Ошолор бул ишти өз кызыкчылыктарына ылайык пайдаланып, ишти жаап коюуну көздөп жатышат. Сыр болбосо кайсы кландар жөнүндө айтып жатканыңызды ачык айта аласызбы? Ачык айталам. Бири Атамбаевдин кланы, экинчиси Атамбаевдин каматкандардын кланы десек туура болот. Баса, соттун чечими чыга баштаганда Айда Салянова тергөө менен кызматташуусун токтотту. Ал Атамбаевга каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартканы үчүн тергөө менен кызматташпай калдыбы же ал жерде да бизге маалым болбогон жагдай барбы? Менимче Айда Салянованын тергөө менен кызматташуудан баш тартканы ишти бузууга жол ачып жаткандай сезилет. Ошон үчүн тергөө менен кызматташуусун токтотуп, адилеттүү чечим чыксын деген ойдо болуп жатса керек. Мүмкүн сурак маалында андан Атамбаевга каршы көрсөтмө алууга аракет кылгандары жакпай калгандыр, же ал айтпаганды айтты деп көрсөтмөнү өздөрүнө ылайык оңдоп койгон жагдай жаралгандыр. Кыскасы, бул иште Айда Салянованы иренжиткен жагдай орун алган үчүн сот чечим чыгара баштаган мезгилде тергөө менен кызматташуудан баш тарткандай сезилип жатат. Булак, Назар Ньюс KG. Кырчындай кыйылган жаш өмүр. Лондондо каза болгон Айсултан Назарбаев тууралуу эмнелер белгилүү? Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин жээни небереси Айсултан Назарбаев 16 августта Лондондо көз жумганын казакстандык маалымат булактары жазып чыгышты. Өлүмдүн себеби катары Айсултандын жүрөгү токтоп калган деп кабарланды. Ага карабай, кээ бир маалымат булактары аны баңгиге ууланган деп жазышты. Бирок маалымат азырынча тастыктала элек. Айсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева жана маркум ишкер жана элчи Рахат Алиевдин экинчи уулу. Айсултан 1990 жылы 26 августта туулган. Ал 10 күндөн кийин 30 жашка чыкмак. Айсултан Улуу Британиянын Сандхерст аскердик академиясын бүтүргөн. Мекенине кайтып келгенден кийин Казакстандын коргоо министрлигинде иштеген. 2017 жылы 1 жылга чукул Казакстандын футбол федерациясынын вице-президенти болуп турган. Кийинчерээк Айсултан кызматтан кетип, коомчулукка баңги колдоноорун, ага көз каранды экенин ачыктаган. Ал бир нече ай бою Орусиядагы атайын баңгиге көз каранды жарандарды дарылай турган жабык клиникада дарыланган. Назарбаевдин небереси Улуу Британияда дагы баңгилик көз карандылыктан арылуу үчүн дарыланып жаткан. Айсултандын жашоосу татаал болду. Албетте мындай учурлар белгилүү үй-бүлөлөрдө болот. Жигиттин эң сонун келечеги үчүн бардык нерсеси бар эле деп жазды анын кыска өмүрүнө атпен кылган казакстандык журналист Наталья Садыкова. Ал бала кезинен футболго кызыккан. 2006 жылы Казакстандын жаш өспүрүмдөр курамасынын арасында ойногон. Кийинчерээк Челси, Портсмут жана Астана футболдук командаларынын оюнчусу болгон. Айсултан казакстандык олигарх Боронбаевдин кызына үйлөнгөн. Жубайлар 2 балалуу болгондон кийин ажырашып кетишкен. Бирок алардын ажырашуу себеби ачыкталган эмес.
Айсултан социалдык тармактагы баракчасын чындыкты айтуу үчүн гана колдоно турганын билдирип келген. Ал жеке баракчасы аркылуу Нурсултан Назарбаевга тиешелүү бир нече маалыматтарды ачыктаган. Анын социалдык тармактарга жазып жарыялаган посттору ар дайым чуулгандуу болчу. Жакында эле ал Нурсултан Назарбаевдин небереси эмес, баласы экенин айткан. Аны казак диктаторунун үй бүлөсүнүн беделине чоң шек келтирген адам катары баалап келишкен. 2019 Айсултан Назарбаев Улуу Британиянын Борборундагы полиция кызматкерлерине кол салгандыгы үчүн соттолгон. Ушул жылдын башынан баштап Айсултан Назарбаев Facebook баракчасына бир катар постторду жарыялап турган. Автор анда түрмөдө отурганын жана туугандары менен көп көйгөйлөргө туш болгонун жазып чыккан. Казакстандык журналисттерге берген маегинде өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын да билдирген. 13 февралда Айсултан жеке баракчасы аркылуу Улуу Британиядан баш паник сурап кайрылгандыгын жарыялаган. Өзүнүн жазгандарынын биринде өлкөдөгү эң таасирдүү үй бүлөдөгү чоң коррупциялык схемалар жөнүндө билгендигин, мындан улам ага кысым көрсөтүүгө аракет кылып жатышкандыгын айткан. Айсултан Назарбаевдин бул билдирүүлөрү боюнча үнүн катпай келген казак бийлиги 13 февралда комментарий берген. Анда жергиликтүү телеканалдардын бириндеги берүүдө маалымат жана коомдук өнүгүү министри Даурен Абаев анын посттору боюнча баңгизатына болгон көз карандылыктан дарыланып жаткан адамдын пикирине таянуу, ага карата комментарий берүүнүн өзү этикага жат келет деп белгилеген. Булак Супер KG.